Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 4 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Ошентип Назарбек 3-4 жылдан бери чет сарайдагы кенчти сыртынан кайтарып жүрөт. Ал дайыма Төш булак айылына күндүзү келип, машинасын айыл ичине токтотуп коюп, чет сарайга чыгып барат да, адамдар бар болсо кандайдыр бир шылтоону айтып, сөзсүз түрдө үй ичине баш багып, алар жок болсо үй терезесинен эски полун караганга аракет кылат. Мындан 1 ай мурда келсе, өспүрүм бала алдынан тосуп чыгып, салам айтып, эмне жумуштап келгенин сурады эле. Назарбек үйдүн сатылаарын угуп көргөнү келгенин айтып, бала үйдүн сатылбасын айтканынча болбой, адымдай басып үйдү айлана берип, кенч катылган бөлмөнүн терезесинен шыкаалай карап, анда баары жайында экенине ынанган. Бул жолу Назарбек Төш булак айылына кечке жуук келип, машинасын жол четине токтотуп коюп, эми дагы кандай шылтоо таап, Шамырат бабасынын үйүнө баш багаарын ойлонгуча ал жакты карай басты. Бирок үйдүн айланасынан да, окчун тигилген боз үйдүн жанынан да кыбыраган жандуу көрүнбөгөндүктөн көңүлү жайлана түшүп тездеди. Анткен менен үйдүн бери жакты караган бир терезеси кандайдыр кара кагаз менен капталып, каалгасын кара кулпу кайтарып калган экен. Негедир көзүнө суук учурады. Оңдой берди болуп, үйгө жеткиче ал жак жанагындай ээн бойдон турду. Мурункудай ит да үрүп алдынан отурлабады. Назарбек ылдамдай басып, үйдү айлана берип, аркасына өткөнүндө, анын аркы жагындагы 2 терезеси тең тиги беттегисиндей эле кара кагаз менен капталуу экенин көрүп чочуп кетти. Бул абдан шектүү сезилип, терезелерден үй ичин кароого жылчык издеди. Бирок кара кагаздар айнектин ары жагына кагылгандыктан бул аракетинен майнап чыкпады. Ушинтип жатканында артынан кимдир бирөөнүн үнү чыкты. «Байке, сизге эмне керек?» Селт этип чочуган Назарбек бурула берип, өзүн тирмие тиктеп турган өспүрүм жигитти көрүп, оозуна келген кепти айта салды. «Кечирип кой, дос. Мага Асанов аке керек эле. Ал үйдөбү?» «Кайсы Асанбек? Бул Асанбектин үйү эмес. Сизге ким айтты бул үй Асанбектики деп?» деди өспүрүм үнүнөн жактырбай турганын даана байкалтып. «Мага ылдый жактан айтышпады беле? Калп айтышкан го, болуп туранда», деп Назарбек шарт бурулуп, жаман көзү менен узата караган балага сырын алдырып койгонуна бушайман боло жолуна түштү. Ал машинасына чейин токтолбой басып келгени менен кетип кала алган жок. Ага терезелери жайкубакта кыштагыдай чүмбөттөлгөн үй абдан шектүү сезилгендиктен анын ичинде эмне болуп жатканын эми билмейин кете алмак эмес. Эмне кылаарын биле албаган ал чет сарайды алыстан акмалагыча ойлонуп турду. Боз үй менен тамдын айланасынан каптап бараткан күүгүмдө жанагы баланын гана карааны жүргөнсүдү. 1 саатка жетпей ал жак караңгыга чуулганып, эч нерсе көрүнбөй калды. Боз үйдүн түндүгүнөн гана жарык шооласы жылтырагансыды. Үйдө алиги баладан башка киши жогу белгилүү болуп калды. Жаш баланы ата-энеси ээн жайга түнү бою калтырып коюшмак эмес. Алар жатаарга чейин келип калыштары мүмкүн болчу. Андыктан Назарбек шашылышы керек экенин түшүндү. Ал аздан кийин кычкач жана ширеңке менен куралданып, жогору карай басып, үйдүн наркы капталынан чыгыш үчүн кыйгачтап жөнөдү. Кыйла, өргүү жана өңгүл-дөңгүлдүү жер менен мерчемдүү жерге чейин барып, качан гана боз үйдүн түндүгүнөн чыккан шоола үйдүн далдаасында калганда ошол жакты карай түз басты. Ал жака жакындаган сайын алсыз угулуп жаткан музыканын үнү катуулай берип, үйгө жеткенинде бул даңкылдаган катуу дабыш боз үйдөн чыгып жатканы билинди.
Ушундан пайдаланыш керек экенин түшүнүп, түз эле каалгага басып барып, айлананы тыңшагыча азга аялдай түшүп, шашылыңкы түрдө ишке киришти. Кагыжыраган эски эшиктин жаман шипширгесин кара күчкө салып, кычкач менен эки булкканда шарак эте жулунуп кетти. Дагы да айлананы аярлай тыңшап, боз үйдөн катуу жаңырып жаткан музыкадан башка угулбаганда, Назарбек эшикти акырын ачып, босогону аттап кирип, көөдөй караңгылыкта эч нерсени көрө албай саамга туруп калды да, чөнтөгүнө белендей салган ширеңкесин алып чагып жиберди. Анын көзүнө биринчи эле болуп үйүлүп турган топурак көрүнүп чоочуп кетти. Кире бериш дализдин бек маңдайындагы дубалына тиреле топурак үйүлүп, ал эми эки жак бөлмөдөн өзгөчө кенч катылган сол жаккысынан тоодой боло топо көрүндү. Ширеңкенин бир талы күйүп өчкүчө эмне болгонун түшүнө калган Назарбек таптала түшкөнүнөн далайдан бери казылып жатканы белгилүү болгон сол жаккы бөлмөгө эки аттап кирип, андагы үйүлгөн топонун үстүнө чыгып, ширеңке чага берип, оңурайган аңды көрүп, жүрөгү опколжуй түштү. Ошентип дагы бир ширеңке талы өчүп күйгүчө шейгин алып калган бирөөлөр ата бабасынын каткан кенчин казып жатканы билине калды. Дагы бир жолу ширеңке чаккан жигит анын алсыз жарыгынан оңурайган аңдын түбүн көрө албаганында, анын түбү тереңге кеткенин акылы менен аңдап, иш өтө эле олуттуу коркунучка жетип калганын түшүнүп, ал тургай баары кеч болуп калганынан шектенди. Бул күмөндөнүүнү жоготуп, иштин айкындуулугуна жетиш үчүн аңдын түбүн көрүшү керек эле Назарбектин. Бирок чагылган ширеңке чийлери алсыз күйгөндүктөн ал жак такыр эле көрүнбөй койду. Ал чөнтөктөрүн кайсалап карай берип, кандайдыр жазуусу бар кичирээк барак таап чыгып, күйгүзүп, жалбырттаткан боюнча аңдын ичине ыргытты. Бирок ал аң түбүн чала жарык кылып эле өчүп калды. Эмне кылаарын билбей калган Назарбек эми экинчи бөлмөгө баш багып, андагы жыйылып турган көр жерлердин үстүнөн кандайдыр бир гезитти таап алды. Аны алып, аң кырына кайтып келген Назарбек гезиттин бир бетин оңой күйгүдөй кылып будалай тоголоктоп туруп күйгүзүп, төмөн ыргытканында жалбырттаган бойдон ылдый карай каалгып барып түпкө түшкөндө, ал жерден суурдун ийининдей болгон оюктун оозу оңурайып көрүнө түштү. Ошондо Назарбек атасы жомок сыяктантып айтып берген окуяны эстеп, андагы Жандарбек бабасы эл душманы катары айдалып кетээринде чанач толу алтын тыйынды куюп жиберген оюктун бул дал өзү экенин, ага бул аңды казгандар жетип калганын, эми дагы азыраак казышса алтынга жетишээрин түшүнө калды. Тоголоктолгон гезитти күйгүзүп дагы бир жолу аң түбүн жарык кылып караган Назарбек иш жагдайына дагы бир жолу ынанган соң эмне кылаарын билбей калды. Ата бабасы кан жанын коротуп, урпактарына калтырып, өзүнө милдет кылып тапшырылган кенч коркунучка кептелиптир. Эми эмне кылышы керек? Кандайдыр арга таппаса, аталардын мурасын ысырап кылып, керезин аткара албай, алкышка арзыбай, каргышына кабылбаса да урпактардын урмат сыйынан ажырачудай. Эми бул жерде турганда эч кандай пайда болмок эмес. Ал тургай кооптуу да болчу. Андыктан аярлай басып келип, каалганы астейдил ачып сыртты тыңшап, айлананы баягыдай эле музыка добушу жаңыртып жатканын угуп, эшикке акырын чыгып, шипширгени жулунган ордуна кайра сайып, үйдү айлана басып, түнгө жашырына, төмөндөгү кыштактын жымыңдаган жарыктарын карай жөнөдү. Ал машинасында отуруп, жогору жактагы боз үй түндүгүнөн бүдөмүк шоола жанып, музыка угулуп жаткан чет сарайды акмалагыча терең ойго чөмүлүп, аталар мурасын сактап калуу аргасын издеди. Эмне кылаарын билбей, башы маң болгон абалда көпкө чейин отурду ал. Кандай болбосун кенчке казып жеткени калгандарга тоскоолдук кылышы керек болчу. Муну көрбөсө дагы бир жөн эле. Көрүп туруп жөн калса өз абийиринин да, аталар арбагынын алдында да жүзү жарык болмок эмес.
бирок алтындын шегин билип калган немелерди токтотууга мүмкүн эмес эле. Алар бир эле күнү иштешчү болсо, алтынга казып жетери белгилүү болуп калды. Кантип аларды токтото алат? Ушул суроого жооп издегенинче түн да тереңдеди. Эл жатаарда кыштакты аралай чаап өткөн машина чет сарайды карай жөнөдү. Анда кимдер келатканын билиш үчүн фарасын жагып, жарык кылып карады ал. Капысынан каптал тараптан күйгөн күчтүү жарыктан жалтана түшүп, асталаган машинаны жанагындай эле өспүрүм бала айдап келатыптыр. Анын жанында аял киши бар экен. Демек түнү бою бул боз үйдө 2 баласы менен ушул аял түнөп чыгаары белгилүү болуп калды. Дагы бир далайга чейин отурганында анын башына бир ой келип кубанып кетти. Бул анча опурталдуу сезилбеген оюн ишке ашырчу болсо, аталар кенчин аз убакытка болсо да сактап калганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Андан аркысын дагы көрө жатмак. Жарым саат өткөндөн кийин Назарбектин машинасы кала четиндеги бетон заводунун алдына келип токтоду. Завод ичинде кандайдыр мотор гүлдөп иштеп жатканы менен анын сырткы дарбазасы кулпулануу болуп чыкты. Анын үстүнө жарык күйүп турган жан-жаккы эшигиндеги терезечи шарт ачылып, "Сизге эмне керек?" деген бирөөнүн кирилдеп чыккан үнү угулду. "Салому алейкум, мага бетон керек эле", деди ага басып барган Назарбек терезечеге эңкейе берип. "Бетонго эртең кел. Азыр деген түн ортосу болду да, эй. Завод жабылды. Тынчыбызды албагын", деп жактырмаңкы сүйлөгөн тигил терезечени шарак эттире жаап салды. Назарбек аны кайра тыкылдатты эле бир топко чейин маал ката түшүп ачылаары менен ал жактан сербейген сейрек сакалдуу картаң чалдын жүзү көрүнүп урушуп сала берди. "Эй жигит, сага мен кыргызча так эле айттым го. Завод жабылды, бетонго эртең кел деп. Аксакал, кечирип коюңуз, бирок мага бетон азыр керек. Эртең менен аны мага бекер берсеңер да албайм. Азыр чоңдоруңузга айтыңызчы, кардар келип 10 тонна бетон сурап жатат деп." "Сен кызык неме экенсиң? 10 тонна эмес 100 тонна алсаң да бетон жок. Эми дагы тынчымды алчу болсоң милицияга чалам", деп орой сүйлөп Назарбектин сөзүн чорт бөлгөн тигил терезени кайрадан карс жапты. Алакан менен жаакка жегендей шагысына түшкөн Назарбек шалдайып туруп калып, анан сөгүнүп алып машинасын карай басты. Ал машинасын ордунан атырылтып айдай берип, бирок бир ойдон улам тормозду чукул тээп токтотуп, дароо эле телефонун ала берип чала кетти. Созулуп кеткен чакырыктар үзүлөйүн деп калганда телефонунан өзүнө керектүү кишинин уйкулуу үнү акырын чыкты. "Алло, эй Наке, эмне болду? Деги тынччылыкпы? Неге мынча кеч? Эй Нуке дос, кандайсың? Уйкуңду бузганым үчүн кечирип кой. Бирок бир зарыл иш чыгып чалып жатам." "Айта бер, Наке, ал эмне болгон иш экен? Колумдан келсе жардам сенден айлансын." "Колуңдан келет, Нуке, сенин. Мага азыр 10 тонна бетон керек болуп жатат. Завод жабылып калыптыр. Алардын чоңдоруна чыгып бетон алдырып берчи." "Бетон?" чочуйда таң калада үн катты тигил. "Азырбы? Наке, сен тамашалап жатат окшойсуң. Өмүрү бетон аттууга күнү түшпөгөн сага түн ортосунда бетондун эмне кереги бар?" "Менин бетон жегич болуп кеткенимди уккан жок белең. 10 тонна эртең мененки тамактануума эле жетет. Ха. А эгер тамашасы жок айтсам, Нуке, мага бетон чындап эле керек болуп жатат. Убакыт кеч болуп калган үчүн сага чалып жатам да. Сен прораб эмессиңби? Бетон заводдун чоңдорун таанıyт болушуң керек. Сураныч, ошолорго чалып, мага 10 тонна даяр бетон алып берчи. Нурек, мен деле сенин керегиңе жарап жүрөм го." "Наке, мен бирөөлөрдүн уйкусун бузгум келбей жатат. Болбосо сендей достун сөзүн эки кылмак белем. Кел, андан көрө эртең менен эрте 10 тонна бетонду каалаган жериңе түшүртүп берейин." "Мага эртең мененки бетонуңдун кереги жок. Мейли анда, сенин жардамыңсыз эле иш бүтөөр, болуптур", деп таарынымыш этип телефонун өчүргөн Назарбек машинасын кайра айдап жол четине барып токтоду. Бул досуна ишенчү. Андыктан күтө туруп, эгер майнап чыкпаса дагы бир таанышына чалмакчы болду. Жарым саатка жетпей телефону кыңылдап иштеп, үңүлө карай берген Назарбек бейтааныш номурду көрүп, "Алло", деп телефонун кулагына алды.
Салам алейкум. Мен бетон заводунун иш башкаруучусумун. Азыр эле мага нурек чалды. Сизге азыр 10 тонна бетон керек турбайбы, Алейкисалам. Ооба, бетон керек мага. Барбы силерде бетон? Бар. Бирок байке, эртең менен эрте каалаган жериңизге түшүрүп бербейлиби? Анын үстүнө азыркы даяр бетондун сапаты аябай эле начар болчу. Укчу, ким? Мага так азыр керек бетон. Азыр баасын 2 эсе көтөрсөң да алам. Эртең менен бекер берсең да албайм. Түшүндүм. Аябай зарыл болуп аткан окшойт, Бирок азыр айттым го, бетон бар, бирок сапаты начар деп. Сиз эмнеге колдонот элеңиз? Бир эле аңды толтуруш керек болуп жатат. Сапаты начар болсо мейли. Баса анан силерде помпа барбы? Помпа бетонду бийик кабаттуу үйлөрдүн үстүнө үйлөп чыгаруучу машина. Помпа дагы керекпи? Керек. Эмне, ал силерде жокпу? Бар, бирок анын айдоочусу аябай алыс жашачу эле. Каякта жашаса да мен өзүм барып алып келейин. Силер менин өтүнүчүмдү эле аткарсаңар, акыңарды 2 эсе болсо да төлөп берет элем. Бизге ашык акчаңыздын деле кереги жок. Сиз помпанын айдоочусун Алато жаңы конушунан алып келсеңиз болду. Ага чейин бетон тарткыч машинанын айдоочусу заводко барып бетонду даярдап турат. Ушуга макулсузбу? Макул болбогондочу, мага помпанын айдоочусунун дарегин айтып, өзүнө телефон чалып койсоң болду. Болуптур, сиз айткандай болот. 1 сааттан кийин Төш булак айылынын Борбордук көчөсү аркылуу бүткүл кыштакты жаңыртып, Назарбектин жол тандабасын ээрчип 2 зор машина өтүп баратты. Уйкудагы айылдын ойгоо адамдары күндүзү дагы келбеген бул чоң машиналардын мындай беймаал убакта келгенин көрүп таң калышса, кыштак иттери айлананы 3 көтөрү абалашып ызы-чууну башка көтөрүштү. 3 машина ээрчише жүрүп, кыштактын башына чыгышып, тоо этегине жакындашып, жанына боз үй тигилген чет сарайдын жалгыз тамы даана көрүнгөндө алдыда бараткан Назарбек машинасын токтотуп, өзү жерге секирип түштү да, колун көтөрүп, арттагы машиналарды токтотуп, айдоочуларын өзүнө чакырды. «Достор», деп кайрылды айдоочуларга Назарбек. Бул экөө өзүнөн кичүү жигиттер болгондуктан 2 колун алардын ийиндерине кое берип. Силерден чоң сураныч. Тетигил көрүнгөн тамдын ичинде жаңы казылган чоң аң бар. Ошону бетонго тезинен толтуруп берсиңер. Анан жумушуңарды бүтөөрүңөр менен токтолбой жүрүп кетсиңер. Буга болсо чай ичип койсуңор, деп экөөнө 2 жап-жашыл 5000 сомдукту кармата салды. Уйкулары бузулганы аз келгенсип, капкаяктагы тоо арасын айдаткан бул жигит менен өзүлөрүнүн иш башкаруучусуна нааразы болуп келаткан 2 айдоочу эч нерсеге түшүнө бербей, колдоруна тийген бул оңой эмес акчаны бир, жоомарттыгы ашынып кеткен жигитти бир бүшүркөй карап алып туруп калышты. Үйдүн каалгасында кара кулпу илинүү, бирок тартсаңар эле ачылып кетет. Анткени анын шипширгеси суурулган. Кирсеңер сол жаккы бөлмөнүн ичине терең аң казылган. Бетонду анын кырына чейин куюп, ашканы болсо алып кете бергиле. Эч нерсени карабай тез-тез иштегиле. Мен боз үйдө болом. Оңой эмес акча колдорун жылытып, кылар иштери да түшүнүктүү болгон айдоочулар күрүлдөй от алып турган машиналарын басканда, Назарбек да жол тандабасын карай чуркап, отурары менен атырылта айдап жогору карай жөнөдү. Ал боз үйдү сүзө качырып барып токтогондо, жакындап келаткан машинанын үнүн угуп чоочуп ойгонгон Жепариса халатын кие салып, үйгө киши келгенин сезип, жамандыкты оюна албай эшикти байлаган боону чечип сыртка чыкмакчы болуп калган. Ал босогон аттап аттай элегинде эле боз үйдүн эшигин серпи ачып, бет маңдайынан чыга калган киши төшүнөн түртүп ичкери карай киргизип ызырына кыйкырды. «Чыкпа, жат ордуңа, болбосо жайлап салам». «Ай!» деп кыйкырып жиберип коркконунан оозуна башка сөз келбеген аял тигинин түрткөн күүсүнөн артка карай кетенчиктей кетип, 2 уулун коргоюн деген энелик сезими менен балдарынын төшөгүнүн этегине күп эте отуруп калып, жаңы гана ойгонуп кетип, эми гана өйдө боло берген алардын ортосуна арты менен жылып кире качты да,
жалыныч аралаш суранып жиберди. Айланайын, тие көрбө балдарыма, тие көрбө. Тынч болсоңор тийбейм, үнүңөрдү чыгарып каршы болсоңор жайлап салам. Үчөөңөрдү тең аябайм, деп ызырынган Назарбек чындап эле чаап жиберчүдөй болуп, колундагы монтировкасы менен тап берип койду. Эй, эмне деп жатасың? Эмне деп жатасың? Деп балдардын улуусу эми гана уйкусу ачылып, эмне болуп жатканын түшүнүп обдула бергенинде апасы аны кучактай калып жалооруп жиберди. Балам, койгун, бул каракчылар бизди өлтүрүп коюшат, унчукпай отура тур. Ооба, чыр салчу болсоңор үчөөңөрдү тең өлтүрүп, үйүңөрдү өрттөп жиберебиз. Эгер тынч болсоңор, биз дагы силерге тийбей жасачубузду жасап кете беребиз. Сүйлөштүкпү? Макул айланайын, балдарыма тийбесеңер эле болду, деп Жыпар жоошой сүйлөп обдула отурган уулдарын ылдый тартты. Тийбейм, ал эмес чычка кулагыңарга да, сынык ийнеңерге да зыян келтирбейм. Бир ишти гана кылып кетсем болду, деп сөзүн туюк бүтүрсө да жумшара сүйлөдү Назарбек. Аңгыча күркүрөп шаркыраган эки зор машина ылтыйтадан чыгып келип, өз иштерине кирише башташты. Помпа аталып, азыркы курулуп жаткан ондогон кабат үйлөрдүн үстүлөрүнө бетонду үйлөп чыгарган машина уңулдаган үн чыгара жонунда бүктөлүп турган түтүгүн жазып, анын желим шлангалуу учун үйдүн терезесин карай сундуруп келатты. Толтура бетон салынган үстүндөгү барабанын гүлдүрөтө айланткан бетоновоз аталган машина помпанын артындагы бетон салгыч акырына артын тосуп, суюк бетонун шаркырата куюлтуп кирди. Помпанын темир түтүгү үйдүн терезесине такалганда айдоочу ага тартылган кара кагазды жарып жиберди да, шланганы үй ичине сойлотуп киргизип, машинанын ар бир кыймылын башкарып жаткан пультун бир басып, түтүктү үй ичине дагы да сундуруп киргизе түшүп, каалгада жөн гана сайылып турган кара кулпунун шипширгесин сууруп, аңырая ачылган эшиктен жарыктана түшкөн үй ичине кирип, анын сол бөлмөсүндөгү анга шланганын түшкөнүн текшерди да, сыртка чуркап чыгып, зор машинаны кичинекей пульт менен башкаруусун улантып, эми суюк бетонду үй ичиндеги анга куя баштады. Жарым саатка жетпей Дубаш уулдары менен бир канча күндөн бери казган аң күпүлдөй иштеген зор техниканын күчү менен суюк бетонго толуп келип кырына жетпей токтоду. Бетон түгөнгөнүн түшүнгөн айдоочу машинасын башкарууну улантып, анын түтүгүн үй ичинен суурутуп жыйнай баштады. Дагы 15 мүнөт өтпөй эки машина өз иштерин аяктап жөнөй беришкендеринде Назарбек да боз үйдөн чуркап чыгып, иштин бүткөнүн текшериш үчүн тамдын ачык калган эшигинен жүгүрүп кирип, аңдын бетонго толо жаздаганын көрүп, кайрадан сыртка атып чыгып, машинасына жетип, учурган бойдон айдап жөнөдү. Ошондо гана эсине келип, эркин экендерин сезген Жыпар менен уулдары жанданышып, дароо эле сыртты карай умтулушуп, жаңы эле жылып бараткан машинаны узата карашып, ал тургай анын номурун окуп калганга үлгүрүштү. Атаңа чал, милицияга билдир, деп кыйкырган Жыпар анан кайра ойлоно түшүп, биринчи атаңа билдир, деди. Бир уулу боз үй ичине кирип, телефонун издегиче Жыпар экинчи уулун ээрчитип, эки жакты байкагыча тамды карай басты. Анын эшиги ачык бойдон калыптыр. Шипширгесинен суурулган колпусу анын жан жыгачында салбырай илинип туруптур. Алиги киши эч нерсеңерге тийбейм деп убада кылса да, Жыпар алиги күрүлдөгөн машиналарга зарылдын шаймандары жүктөлүп жатат го деп ойлогон. Андыктан ал дароо эле тамдын оң жаккы бөлмөсүнө баш багып карады. Жок, ал жерде эч нерсе өзгөрбөй баары жайындадай көрүнгөндө Жыпар бир нерседен шектене түшүп, экинчи бөлмөгө баш багып, үйүлгөн топонун үстүнө чыгып аң ичин карады. Ал жактан караңгыда эч нерсе көрүнө бербеди. Аңгыча экинчи уулу жаргы күйгөн телефонун көтөрүп чуркап келип суна берди. Апа, атам менен сүйлөшүңүз. Эмне болду? Деген Дубаштын үнү колду телефондон. Бизди тоноп кетишти. Жок, коркутуп кетишти.
деп эркегенинен эмне деп жооп берерин билбей ар кайсынын башын айтты Жыпар. Эмне деп жатасың, Жыпар? Жакшыраак түшүндүрчү, эмне болду? Өзүн жогото түшкөн Жыпар мукактанып атып, болгонун болгондой айтып бергиче уулу экинчи телефон менен аңдын ичин жарык кылып, анын суюк бетонго толуп калганын көрүп, тири карак бала баарын түшүнө калып, апасынан телефонду ала калып эмне болгонун айтты. Ата, алар биз үйдүн ичинен казган аңды суюк бетонго толтуруп кетишиптир. Алтынга казып жетишпесин дешкен го. Мен алардын жибинин номурун окуп калдым. Милицияга чалып шаарга кирип кетишкиче карматпайсызбы? Ыя, аңды бетонго толтуруп кетиштиби? Деп ооруканада 3 күндөн бери жатып, кыйла оңолуп калган Дубаш катуу чочуганы менен жер алдына катылган кенчтин атаандаштары чыкканын түшүнө калып, номурун жаттап калдым дейсиңби? Азаматсың. Эми шашпашсын алар. Азыр эле карматам аларды. Айт номурун. 5 мүнөт өтпөй өзү иштеген райондук милициянын күжүрмөн күзөт бөлүмүнө телефон чалып, үйү тонолуп, үй бүлөсү коркутулганын билдирген Дубаш тоноочулардын машинасынын номурун айтып, тезирээк Төш булак кыштагын карай аттанып чыгып, номуру айтылган машинаны шаарга кийирбей кармоону буйрду. Оңдой берди болуп, ушул учурда шаардын ал тарабында милициянын патруль кызматы жүргөн экен. Алар дароо жолду тосушуп, бетоновоз менен помпаны өткөрүп жиберишип, Назарбекти кармап калышты. Көп өтпөй оорукананын нөөмөткер дарыгеринен уруксаат сурап чыгып, такси жалдап жетип келген Дубаш патруль кызматынын башчысынан сурап турду. Кармадыңарбы? Канчо экен булар? Кармадык, бирөө эле экен. Калгандарын билбейбиз. Помпа менен бетоновозду кармаган жоксуңарбы? Эмне аларды да кармашыбыз керек беле? Жок, аларды кетирип ийип туура кылыптырсыңар. Джипте чын эле бир эле киши бар бекен? Ооба, бирөө эле экен. Андай болсо мага көрсөтчү аны. Үйүмдү тоноп, үй бүлөмдү коркуткан үчүн үнүн Кудайга жеткизейин. Дуке, катуу кетпеңиз. Бул Шаамуратовдордун тукумунан экен. Документинен окудум. Балейинин тукумунан болсо дагы урганым жок, деген Дубаштын чындап эле каны ичине тартып турган. Биринчиден ал жер алдына катылган кенч колуна мына тиеринде атаандаш пайда болуп, аны казып жеткис кылып салганына, булар эми ушул сыяктуу тоскоолдуктарды кыла берерине, ал тургай өз өмүрүнө да кол салышаарына, ортодо айыгышкан согуш башталганына көзү жетип, ал кармаштан баш тартаар ою жок, ал тургай жеңип чыгуу үчүн белсенип алган жаны кыйладан берки кыялдары ишке ашпай калаарына ичи күйсө, экинчиден үй бүлөсүнүн коркутулушуна аябай жинденип, эч нерседен кайра тартпай калган эле. Анын үстүнө жигиттин жалгыздыгы аны бир ойго азгырып, ушунун көзүн тазаласа эле баардыгы оң жагына чечилчүдөй сезилген болчу. Кана ал, деди анан Дубаш, ички жаман оюна дагы да бекип. Өзүнүн машинасында отурат. Дубаш Назарбектин машинасына түз басып барганында ал сыртка чыга калып салам айтып колун сунду. Кан күсөп турган мент жигитти колунан кыса кармап, өзүнө тарта берип, калдайган башы менен кан кептире сүзүп, 3 кошконуна тизеси менен берип калды. Оңой эмес соккудан бүкчүө түшүп, эт бетинен жыгылчудай болгон жигит теңселе түшүп туруп калды. Ушундан пайдаланган Дубаш жигит оңдонуп келатканда кайрадан жаман абалга келтириш үчүн тээп калды эле, Назарбек бул соккуну эңкее берип эки колдоп тосуп, анын бутуна жабыша калды. Дагы бир саамдан соң Назарбек кайдан жайдан күч тапкансып, өйдө обдулуп тура калып, Дубаштын буттан катуу силкип жиберип, бул күтүүсүздүктөн чалкасынан кеткен немени үстүнө басып жыгылганда, окчун турган патруль башчысы аны капталдан ары катуу тээп жыгып, ага да ыраазы болбогондой жер жазданган немени үстөккө босток бутунун кычуусу кангыча тепкилеп, таманы менен жанчыкылап жиберди. Эми жер кучактай бүк түшкөн Назарбекти оңоло калган Дубаш басып жыгылып, чалкасынан сала берип, барскандай муштуму менен оңду солду эледи. Ошондо гана патруль башчысы аны ийинден алып токтотуп: "Дуке, эй, болду, өлтүрүп албайлык.
деди, өзү да ачууга алдырып жибергенине өкүнүп. Өлбөгөнүндө эмнеси калды, деди Дубаш сулк жаткан жигиттин денесинен окчундай берип. Жок, муну жөн эле эси ой түштү. Эс алдырып алып бөлүмгө алып жөнөйлү. Анан эс алып алгандан кийин биздин айлабызды тапсын дейсиңби? Азыр эле өзүң айттың го муну Шаамуратовдордун тукуму экен деп. Бул кайра бутуна турчу болсо шорубузду катырат. Башында тийбей коюшубуз керек болчу буга. Эми ушунча болгондон кийин аягына чейин чыгалы. Анын үстүнө эч ким бизди көрө элегенде кырсыкка учурагандай кылалы, деди Дубаш чечкиндүү түрдө. Анан эмне кылалы дейсиз? Деди өзү Дубаштан кыйла кичүү жана анын кол алдында иштеп калгандыктан таасиринен чыга албаган жаны аны айласы кете карап. Муну эч ким көрө элегенде машинасына жаткыра туруп, өз машинабызга кирип сүйлөшөлүчү, деген Дубаш патруль кызматынын бул 3 жигитинин жардамы менен Назарбектин жансыздай сулк жаткан толкусун жол тандабасына салып, анан өзү баштап машинаны карай жөнөп, алар кирип орун алышкандарында, жигиттер, деди анан ойлуу тарта түшүп. Биз эч нерсени көргөн жокпуз. Чакырык түшкөндө жетип келсеңер эле муну машинасы жолдон чыгып барып бакты сүзгөн болот. Машинадан алып чыксаңар эле тырп этерге алы келбей кете берген болот. Түшүнүңөрбү? Мейли анда ошондой кылалы, деди патруль башчы, өзүнүн колу да булганып калгандыгынан улам айласы кете. Берки 2 патруль мүчөсү жаш жигиттер улуулардын таасиринен чыгууга эриктери жетпегендиктен эмне дешерин билбей турушту. Балдар, деди Дубаш аларга өтүнүчтүү түрдө. Биринчиден менден кетип калды. Ачууга алдырып кол көтөрбөй эле койсом болмок. Бирок болоору болду эми. Эми эч ким көрө электе жанагы мен айткандай кылсак билинбей калабыз. Анан мен силерди жигиттер ыраазы кылам. Азыр менин керегиме жарап койгула. Анан өзүм силерди колдоп алам. Өлүп кетейин, колдоп алам. Мейли, Дуке, карганбай эле кой. Биздин кесип ушундай экен, эмне кылмак элек. Жигиттер, силерге деле бул иштин бети ачылып кетсе жакшы болбойт. Айранын ичкен да ууру, табагын жалаган да ууру дегендей. Андан көрө жабылуу аякты жабылуу кылып, эч ким көрө электе Дуке айткандай кылалы. Байкелер, сиздердики туура болбосо да айтканыңыздардан чыкпайбыз. Туурабы, Тарас? Деп жаш жигиттердин жүүнү тирүүрөгү экинчисине кайрылды. Ооба, деп терең ойго бата түшкөн Тарас башын чулгуй көтөрүп. Сиздер айткандай болсун. Андай болсо мындай кылалы. Силерде бир аз болсо да арак жокпу? Эгер арак болсо, тигинин оозуна куюп жиберсек, бул кырсыкты арактан көрүп калышат эле. Жарым бөтөлкө арак бар. Андай болсо жакшы экен. Аракты оозуна куюп жиберели дагы тетигил төш булак айылынан беритедеги чукул бурулуштан муну рульга отургузуп туруп, машинаны күбө менен кое берели. Ал жер тигирээк, жолдон чыккан машина ала салып кетет же бактыга барып сүзөт. Ошондой кылышты. Жансыз жаткан жигиттин оозун зордоп ачып, ачуу аракты куюшкандарында Назарбек али тирүү экенин билгизгендей башын буруп, оозун кемшеңдетип жиберди. Алсыз дем алганын байкалтып, көзүн сүзүлтө ачты. Тирүү болсоң азыр жаның калбас, деген менттер анын жол тандабасын жанагы Дубаш айткан чукул бурулуштан ары айдап барып, анын газын дале болсо жансыз сулкуйган кожоюндун өзүнө бастырган бойдон ылдыйыштан кое беришкендеринде катуу келип жолдон чыккан унаа жантай беттен ала салбай түшүп барып, кылым өскөн чоң бакты кыйшайта сүзүп, өзү капшырыла түшүп токтоду. Жасалма кырсык ойлорундагыдай ишке ашканда алар шашыла түшүп барышып, унаа ичине көз жүгүртүшүп, анын авариялык жаздыгы бакты сүзгөнүндө ачылып, жабыркоочуну кысып калганын көрүштү. Бул далайларды өлүмдөн алып калчу коопсуздук жаздыгы сактап, Назарбек тирүү калышы мүмкүн эле. Андыктан Дубаш аны биротоло тындым кылыш үчүн арга издеп жатканында жогордагы жолго кандайдыр машина токтоп, андан 3-4 киши төмөн жүгүрүп түшүп келишти. Кишилер аман бекен? Деп сурады алардын бири. Тез жардам чакырдыңарбы? Деп сурады экинчиси. Өлүү же тирүүсүн билбейм, жаздыкка кысылып калыптыр, деди Дубаш. Бул ишке тоскоол болгон камкор чалыш немелерге ичинен жини келип турса да сыр алдырбай. Тез жардам чакыра элекпиз. Чакыралы анда.
деп бири телефонун жаркылдата алып чыгып тез жардамга чала кетти. Тез жардам келгиче машинадан чыгара берели деп берки экөө ишке киришкендеринде милициялардын да ага жардам бербеске аргалары калбады.